Кылмыш фактыларды жаналарды жөнгө салуудагы ыкчам иш-аракеттер ТВ кайгыл программасында. Саламатсыздарбы, студияда Жадыра Түлкеева. Батирди мейманкана кылып акча тапкандарга тыюу салынганы барыбызга маалым. Бирок адаттагыдай бул мыйзамды сактабай жаткандар бар экени туурасында маалыматыбыз бар. Мында окуялардын бири ачыкталганына 1 аптада боло элек. Ибраимов көчөсүндөгү турак жайлардын бириндеги батирди мейманкана кылып, андагы эс алуучулары ызы чуу салып, кошуналардын тынчын алып, атүгүл биринин кире бериш эшигин талкылап коюшкан. Албетте ордуна тартип сакчылары бир канча ирет келип эч чара көрө алышкан эмес. Окуя туурасында кененирээк кийинки сюжетте. Бүгүн түнкү саат 3 шамасында уктап аткан жерден эшикти тепкилей баштады. Аны биздин кошуналар кармап келиптир мынакей. Мен эшикти карасам эле бир кандай айтсам ал сөздү. Эми түнчүндө симат эткен кыздар экен да. Бирөөсү тепкилеп атыптыр. Өзбек деп айтылып көрсө, менин квартирамды тиги байкенин квартирасын путать этип алыптыр. Бул байке өзү квартираны симат этип пересдавать этет суточу. Аны бүт кошуналар билет. Канча мына өзүңөр көрдүңөр кандай жалоба жазабыз десе, кимге кааласаңар жаза бергиле деп айтып атат. Милиция адрестен эмне алып кетти? Менден арыз алып кетти. Кечээ дагы ызычуу болгон, ушу кайта эле байкенин квартирасына квартиранттар келип по суточно алып. Бир 4-5 эркек бала мас лифти вообще талкалап салды. Лифт азыр негодный. Түнкүсүн үй тургундарынын тынчын алган окуялар бул турак жайда баймойга айтыланып турат экен. Айтымдарында тынчтыкты бузгандардын бардыгы тең батирлерин мейманкана кылып салгандардын коноктору. Бирде эркек балдар мас абалында келип лифти талкалашса, айрым учурларда үй тургундарынын айтымында сойку кыздар келип эшиктерди талкалап кетишет. Бул тасмада болсо бул жаш жигиттин эшигин талкалаган кыз чагылдырылган. Аркасынан кошуналар чыгып аны кармап алышса да түнкү көпөлөктүн чоңдору келип колдорунан жулуп алып кетишкен. Бул окуяга ордуна бир катар жолу тартип сакчылар чакыртылып, бири да көрүнүктүү чара көрбөптүр. Кайта эле ушул байке бул бир 2-3 квартираны бияктан симат этет, ошону пересдавать этет да суточу. Талкалап салды. Кечээ милицияга чалдык. Биринчиси келди, карап азыр участковый келет деп кетти. Примерно где-то 8-дерге чалгам. Ошентип бир 4-5 милиция келди да, каждый 2 саат сайын. Келип, толку жок эле кайта кетип калышты. Участковый келсин деп. Участковый күттүк түнкү 1ге чейин. Түнкү 1де келген да жок, чалган да жок, эртең менен чалган да жок. Участковыйду биз ким экенин да билбейбиз да, аты жөнүн дагы кейтесин да. Азыр арызыңарды жазгандан кийин милиция кетип калды ошондо. Арызды жазгандан кийин биякта кошуна чакырып калды, кайгыл чакырып атат деп десе, биз кирбейбиз, эчтеке билбейбиз деп кетип калды. Ордуна тынчтыкты бузган батирдин кожоюну деген киши да келген. Бирок тартип сакчыларга жол болсо өзү деле кирип коноктору менен баарлашканын ордуна кимге арыздансаң арыздана бер деп туруп алган. Мына кечээ лифти талкалады. Мына бүгүн эшиктеп келди. Эмне үчүн тепкилеген жок, эч кандай квартира ачылбайт. Ночью спят они, никого я не собираюсь открывать. Не спят, сидеть. Я не собираюсь спать. Ну что? Не собираюсь никого спать. Никого открывать не буду. Здесь что, шум стоит, что ли? Никакого шума нету. Эч кандай шум жок. Ну, бул жакта мына заявитель бар турбайбы ошо? Заявитель болсо боло берет да. Бул болсо эмне экен? Каякта шум бар экен? Кана свидетель. Эшикти тартайлы азыр, эшикти. Эшикти тартып келе барып. Эшик саңып талкаланган болсо. Сиз өзүңүз көргүңүз келбейт абы ошол эшикти? Мен көрсө көрөм, просто көрүп. Чогуу эле барып келбейли анда? Лифттин ичинде ачып азыр көрсөтүп берем. Жок, ошо чогуу эле барып келбейли көрүп. Кирип көрүп чыккыла. А сиз көргүңүз келбейли? Мен кирем азыр, бирок көрүп чыккыла биринчи. Эшикти кайгыл келди азыр. Ким бар экен деп көрүп чыккыла. Фамилияңызды айтып коесузбу? Зачем фамилия айтып? Көрүп чыккыла барып. Ким экениңизди билишип. Просто теге 5 турат эми теге минтип атат деп эме болор эмек беле. Барып карап көрүлө өзүңөр. Көргүлө барып. Баке, там шум стоит или не стоит, там барып чыкпайсың. Эшиктин баасын билесиңер өзүңөр кандай? Мен деревянный барып карап чыккыла, ким талкалап атыптыр, эмне кылып талкалап атыптыр, карап чыкпайсыңар балдар өзүңөр. Кирип чыкпайсыңар. Конечно, милиция келгенден жашында да бар экен, унчукпайсыз. Биз чалып атканда силерге чалып атты бул. Барып кирип карап чыккыла. Если бул жерде элге действительно мешает, тогда другое дело. Где мешает кому?
Мына вот кошуналарга тоскоол. Кошна я знаю, для этого для чего это делается? Для чего для это чего? делается? Для чего это? Что, по сути сдавали баке? Для чего это Я имею делается? право сдавать. Как имеете Имейте в право? виду. Сейчас положение есть, то, что нельзя сдавать по Это не сути. тебе судить это все. А кому судить еще? Я житель этого дома. Я тоже житель. Ты не житель? Ты не житель, Я тоже ты житель. снимаешь, Я не пересдаешь. снимаю, я тоже живу. Ты снимаешь, пересдаешь, я еще раз говорю. Я знаю это хорошо. Документы Ушул үйдө показывай. турасызбы өзүңүз? Мен 17 квартира турам. Это моя Турбайт, квартира. турбайт, он Менин пересдает. квартира. Жаңы эле келди да бул байке бияка. Бул вообще бир айда бир жол келет, айтып Это атпаймынбы? моя квартира, 17 квартира. Я имею Он право здесь. снимает и пересдает. Я ничего не Это снимаю, это вообще моя никто квартира. тут, Поэтому өзүңөр понял? чыккыла көргүлө, если шумим, если где-то кому-то мешаем, барып карап келбейсиңерби? Атын атагысы келбеген байкебиз көргүсү келбеген кошунанын эшигин биз көрүп келдик. Чындап эле Шиштаканын издери калып, эшигин аз да болсо кыйроого учуратыптыр. Түнкү 3'te уктап атканбыз, менин келинчегим ойготуп эле билдим коп атат деп мен. Мен чыктым, экилерде эле өзүм арам уктагам. Түндө да ушинтип экиде арам жатып уктуп көзүм илинип баратса, дагы кызы чу тиги Газоттон карасам бирөө тепкилеп атып, анан тиги кошуна чурап келет, тиги кызды кармады да мындайынан. А мен эмне болуп кеткенин түшүнүп жок, эмне Акасы иштеп этажом перепутала. Үйгө талкап салган. Кимдерди окуйсуң? Ушул байкенин квартирасында да свидетельдер бар. Кошуналарды ойготсок болот. Даластан келтирип койсок. Эшиктин алдында орнотулган камералардан алынган тасмада тартип сакчылардын чакырууга келип кеткендери да бар. Бирок алардын келгенден эч кандай майнап чыккан эмес. Түшүнүк каттары менен арыздарын алып, эшикти ачтыра ал дешкен. Бирок эч ким ачпай коюп, Батир эси келсе да Батирдин коноктор менен баарлашууга барбай, кетип калганды туура көрүшкөн. Күндө ушу түндө саат 3'те келип атты, бирөөсү эштен домофонго звонок этип ачылачы деп. Ач деп койбойсуңар. Эртеси күнү гана арыз менен биздин чыгармачылык топко да милицияга да кайрылган баланы кайрадан милиция бөлүмүнө чакырышкан экен. Буга чейин алынган арыздары кайда кеткен белгисиз болуп, кайра арыз керектелип чакыртылган. Албетте бала ордуна барып да арызын жазып берген. Ал эми кечкисин түндө чыккандан коркон кошуналар да чогулган. Айтымдарында мейманканага айланган Батирлердин коноктору аларында тынчын алышууда. Не позвонили, нам просто постучались и убежали, видимо. А я не пойму, думала, что кто-то что-то спутал. Спрашиваю, кто, я тоже дверь не открываю. И часто вообще такое бывает? Ну, у нас один был 2 раза. 2 раза такой случай, да, у вас был? У кого еще такой случай был, когда вот ночью беспокоили, чужие люди заходили? У нас вот на 6-м этаже часто. Нам часто звонят. Дверь Ночью, открыть, 2 да, часа, 3 просят. часа. Они просят, чтобы по домофону звонят, и они просят, чтобы мы дверь открыли. А кому они идут? А? Кому они приходят? Вот один раз сказали, что они в 13-ю квартиру просились. 13-ю? Да. А что за квартира 13-я? Не знаю, вот наверху они вот сдают, оказывается, посуточно. А вообще у вас в доме много таких квартир посуточных, которые Очень сдают? много. Да? Много. Типа суточные, Над нами там все и молодежь, почти. и проституция, чего только нет. Вот на 7-м этаже надо мной тоже. И туркам сдавали, мы сколько жаловались, да? у нас Не было то, что здесь. туркам, Чё только не какой-то было слышно. сирийский. Да, Кому вы и жаловались? крики. Это хозяин, кто вот сдает, ему предъявляли. А они говорят, что они сдают фирму, каким-то фирму пересдают. И отмечается квартиру. перед участковым они уверены, что никто это самое. В милицию вообще пробовали обращаться уже? Вот Несколько раз обращались. И что они предприняли? Участковый ни разу не Вот пришел. приходят и уходят. Мы так и на лицо его не Вот знаем. единственное, вчера я стала снимать, вот они испугались. Вчера что лифт это нам самое, сломали, эти же. Лифт сломали. Лифт сломали, нет, теперь лифт у нас не работает. Те, которые сдают. Прямо вот Может, 4 сектор тут. парни сидели. Это милиция разом, да? А, да, А, с не. номерами телефонов, да? Это, то есть объявление дошел номер жил? Не объявление, это конкретно хозяева. Ну, говорите. Через них же они А сдают. вообще невозможно. Гечуги щиток снимает, пересдает. Лифты, подъезды, без жидаранусные быть, когда карасак, там разные люди приходят. Вот, каждый раз у них разные люди. Приходят и засоряем. Даже вот этажға шығып қарасаңыз мынакей. Сигареттер бар, бесекқа чейін ырғытышады.
Тынчтык үчүн күрөшүүнүн жыйынтык бербей жатканына үй тургундарынын айтымында дагы бир себеп бар. Ал бул үйдүн салынып бүткөнүнө 6 жыл болсо да эксплуатацияга берилбеген экен. Айтымдарында Азат аттуу курулуш компаниясынын алдындагы ишканалар салып ушул күнгө чейин документтерин даярдап бүтүшө элек. Мындан улам балким тилкелик нускоочунун келбей жатканы эч кимдин көзгө илбей жатканы бул үйдүн Бишкек картасында жок болгондугуна байланыштуу болсо керек. Бирок ага шылтайын десең деле турак жайдын 1-кабатында бир катар ишканалар орун алышкан экен. Юридикалык дареги бар ишканалар кантип юридикалык жактан жок турак жайда орун алгандарда шек жаратат. Кандай болбосун, бул турак жайда тургандардын тынчын алган мейманканаларды эске албаганда деле бир катар маселе чогулгандай. Горький менен Байтик Батыр көчөлөрүнүн кесишинде жол кырсыгы катталып, бактыга жараша жабыркагандар болгон эмес. Маалыматтарга караганда Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаа катуу ылдамдыкта баратып, бурулуштан унаасына ээ боло албай жол белгисин сүзүп, ага улай алдында бара жаткан унааны да сүзүп кеткен. Ал эми окуя болгон жерде биздин чыгармачыл топ болуп келди. Бул жол кырсыгы 21-22 мартка караган түнү болжол менен саат 3-4 чамасында болгон. Байтик Батыр көчөсү менен түндүктү көздөй бараткан Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаа катуу ылдамдыкта Горький көчөсүнө кирип баратып, рулун башкара албай калган. Анан жолдон чыгып, жол белгисин сүзүп, алдында бараткан унааны сүзүп токтоп калат. Тынч баратып жабыркаган Mazda үлгүсүндөгү унаанын айдоочусунун айтымында Honda аркасынан баратканын көрүп, сүзүп кетпесин үчүн жолдун четине чыккан эмиш, бирок ал дагы жардам бербей, акыры аны келип сүзүп токтоп калган. Бул окуядан бактыга жараша эки унааны эске албаганда айдоочулар жүргүнчүлөр менен жабыркаган эмес. Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаанын айрым жүргүнчүлөрү унаанын номурларын жулуп, катып коюу аракеттерин көрүшкөн. Ал гана эмес, ордуна келген тартип сакчыларынын ишине тоскоолдук жаратуу аракетин көрүп, кайра достору тарабынан тынчытылган. Siz bir yaktan solga vurup girdiniz, yemin olup girip kettiniz. Естимай? Камерага тийбелеңиз. Siz düz gele tansız, түндүк багытта келе жатып, солга vurup bir yaktan girip kettiniz. Машинада канча киши бар эле самолетте? 4 киши бар. 4 киши бар. Албетте анан тартип сакчылар кимдин кандай баратканын чийип алган соң эки айдоочунун тең наркология бөлүмүнө жеткиришти. Мында экөө тең тийиштүү текшерүүдөн өтүп, экөө тең соо болуп чыгышты. Ал эми бул окуянын кийинки тагдырын тергөөчү менен сот чечмекчи. Спирт ичимдигин ичип алып, унаасын башкаргандар да болду. Борбор калабыздын Исанов көчөсүндө иштеп жаткан кайгул милициясы унааны текшерүүгө тозгон учурда айдоочу спирт ичимдигине шек жараткан. Бирок тартип сакчылардын буйругуна баш бербей, бир топко чейин каршылык көрсөтүп туруп алган. Бул окуянын жыйынтыгы биздин сюжетте. Все, Алла, келбейт. Как это келбейт? Ким келбейт? Келбейт. Вот он за рулем стал приедет. А сиз за рулем. Нет, я не знаю. Он сейчас. Сейчас, подождите. Исанов көчөсүндө иш алып барып жаткан кайгул милициясы бул унааны кадимки эле документтер текшерүү үчүн токтотушкан. Анан текшерүү учурунда рулун башкарып бараткан айдоочу эже спирт ичимдигине шек келтирип, ачкычын тапшырып берүү өтүнүчү айтылган. Бирок башы ээси келбеген айдоочу анан көчөгө чыгып алып, ар кайсы шылтоолорду айтып, жоопкерчиликтен качуу аракетин көрүп жаткан. Айнура, жүрүс. Мына жолдо жүрсөң жүрүс. Подождите, сейчас я. Эмнени подожди, как? Ну вот идите с ним разговаривать. Зачем ал рулде отырып, сиз отурасыз? Жүрүс, Айнура. Биздин да убакыт албаңыз, өзүңүздүн да убакыт алсаңыз. Никто ваше время Жүрүс. не будет. Ну давайте вот это вот не будем. Все хорошо, хорошо, все хорошо. Что хорошо? Отурбайсызбы жүрүскө? Как утурайын? Машинага отурасыз. Наркологго барабыз. Ичкиңиз менен ичкен жоксузбу, ошону далилдейбиз. А зачем ал пассажир ал? Сиз зарылсыз. Жүрүңүз. Жүрүңүз эми убакыт албаңыз, жүрүңүз.
Жүріңіз, Куда жүріңіз? Машинаға отырыңыз. Сейчас вы видите, он усложняет, он же... Бул аракети текке кетип, анан жардамга жолдошум деген киши келди. Анысы инспектор менен сүйлөшүү аракетин көрүп, анысы болбойт экенин билип, унааны таштап кете берели деп жубайын көндүрүп көрдү. Tutmayın, oturun şu başına, çok öyle oturun. Geçen geçin başına. Temiz. Yok, gelin, siz çok oturmayın da, çok oturun. Şimdi paycan, поставлять машину, все. Getir almayız, belki biz eşek. Анура, поехали, все, пускай остановим машину, все. Hadi машину поехали. Не, ну а что усложняет? Oturmayız, siz sami uslaşacaksınız. Кто усложняет? Siz de oturmayız, вопрос seçilet otursaksınız. Нет, вот он пускай садится, это его машина. Кто сөгүндү? Ким сөгүндү? Я что ли? Эмне кылып мен сөгүндүм? Жүрбейсizmi? Наркологға барып келе, все болды. Не, сен бияка алып келем деп едиң. Кимди алып келесиз? Наркологтун барма. Нет, ну вы же сказали, сюда привезем деп. Унасын таштап кетем деп кайра келип отуруп, наркологияга чейин келип, анан бул жактан дагы бир шылтоосун ойлоп тапты көрүнөт. Текшерүүгө алып кирели дегенде жубайына болушуп, рулду мен башкаргам деп чыкты. Я за рулем. Так, Ирина, Сергеевна. Я за рулем. Подожди. Төрге çıkпаңыз, Төрге. Не, подождите. Жүріңіз, хорошо. Не, ну подождите, что вы прям. Он за рулем был. Çok değil. Я был за рулем. Siz emez, Aynur'a siz alınız benimle, kamerada var katılın. Siz oturunuz ya, bakayım, girgen olmuyor sizlere. Pasajırız. Pasajırız. Две минуты. Хорошо. Bakayım, siz alıp oturunuz, siz pasajırız. Мешать etme, çıkıp durunuz da. Я за рулем. Mal erken takacağım. Siz erken nakaz ederdiniz. Ben soru koyunuz. Все хорошо, у меня тоже есть. Ben topluluklarından başka bir var. Подай. Что надо делать? Дуй. Ичкери кирген соң да бул кылыгын таштаган жок. Ахалатчандардын ишине тоскоолдук жаратмыш болуп жатып гана тынчыды. Келинчеги болсо текшерүүдөн өтүп берди. Албетте мунун жыйынтыгы рулду башкарган эжебиздин спирт ичимдигин ичкендиги аныктап берип, унаасын айыпына токтотуучу жайына жөнөтпөй болушту. Бирок эжебизди эми бул жерде унаасын отургузуу маселе жаратты. Телефонун кармап алып, акыры наркологиядан чыгып кетип калуу аракетин көрдү. Документы у вас, я здесь стою, блин. Не закончилось. Не закончилось. Я не ухожу никуда, я разговариваю. Я при вас должна, что ли, разговаривать? Алло, Дима. Алло. Дим. Албетте кармалып келип, унаасына отургузулуп, баары тең тийиштүү жайга айдатышты. Унаасын бергиси келбеген эженин унаасы да акыры кармалды. Бул жактан анан Айнура Усупбековага тийиштүү протокол толтурулуп, унаасы бекитилип, өзү да бардык кагаздарга кол коюп берди. Жана буга чейинки аракеттердин бири да жардам бербей, тийиштүү айыпта табылды. Айта кетсем, ушул сыяктуу окуяларга күбө болсоңуз, экрандагы телефонго чалып же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.